Коронавирус оорусу күчөп, ажал тооруп, өлкө кыйналып турганда кайрымдуулук фонддор жана ыктыярчылар жардамга келип, опол тоодой колдоо көрсөтүштү. Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду COVID-19 менен күрөшүүдө абадай керек болгон кычкылтек концентраторлорун алып келди. Фонддун негиздөөчүсү Нурмухаммед Миңбаев карапайым калк карабаластап турганда күнү-түнү чуркап, элди сактап калуунун камын көрдү. Акыбети кайтып, бүгүн ой ишке ашып отурат. Учурда дагы жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мындан кийинки сүйлөшүүлөр мындай да, жана да айтып кеттим сөзүмдүн башында. Башка аппараттар тууралуу да сөз жүрүп жатат. Эгер өкмөт концентратор дагы керектей тура турган болсо, биз дагы алып келгенге деле даярбыз да. Кудай буйрса, муну менен токтоп калбайбыз. Бул акыркысы эмес, жана алгачкысы эмес да. Биз уланта бермекчибиз, Кудай буйрса. Бул жана сөзүмдүн башында дагы айтып кеттим. Мындай бир апаатта, мындай бир кырсык болуп атканда баарыбыз тикеден күтүп турушубуз бул биздин милдет да. Нурмухаммед Миңбаев, Ассалам коомдук кайрымдуулук фондунун президенти жана негиздөөчүсү, коомдук ишмер, меценат. Кайрымдуулук фонд аркылуу бир топ алгылыктуу иштерди жасап жатат. Алардын катарында аймактарды таза суу менен камсыз кылууну колго алган. Карапайым калктын турмушун жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөгө 560 даана кычкылтек концентраторун алып келди. Жогоруда белгиленген 560 даана жабдыктын 450-сү Кыргыз өкмөтүнө тапшырылды. Кычкылтек концентраторлорун вице-премьер-министр Айда Исмаилова башына турган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү өткөрүп алды. Өкмөт дагы, биз дагы мындай жарандарда өтө толтура. Кудай буйрса, могу жерде азыр отурбай, ошол жерде балдардын баарын көрүп атам. Баары жапа-тармак чыгып чуркап атпайсыңар баарыбыз. Кудай кааласа, биз муну жеңебиз иншалла. Бул күндөрдө өтөт иншалла. Бул жабдыктар 7 облуска жаңы салына турчу ооруканаларга бөлүнүп берилет. Анткени учурда абал аз да болсо турукташкандыгына байланыштуу ооруканаларда жана обсервацияларда кислороддук концентраторлор жетиштүү. 450-сү биздин мына жаңы курулуп аткан больницаларга таркатылат. Бул больницалардагы биздин президентибиздин демилгеси менен курулуп жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча 9 больница курулат. Анан 450-сү ушул больницаларга таркатылат. Мамлекет болгон үчүн президентибиз бар үчүн бизге башкалар ишенет. Нурмухаммед Миңбаев өз сөзүндө бул демилгени ишке ашырууда Сооронбай Жээнбековдун колдоосун жана жардамын баса белгиледи. Мамлекет болгондон кийин, мамлекеттин ичинде жашап жаткан ар бир инсан мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген принцип менен жашаш керек деп ойлойм. Ошондой эле биздин президентибиз Сооронбай Шарипович айтты: "Фонддор, силер эмне кыласыңар? Мына могу жерде биздин эл кыйналып атат, кысталып атат. Кыймылдагыла" деген бизге бир кандай кубат берди. Телефон чалуулар болду, башкалар болду. Ошону менен азыр ушул бир кыска аралыктын ичинде ушул келип туруп атат. Жана айткандай эле бул акыркысы эмес, дагы боло бермекчи. Эл үчүн жасалган эмгек эч качан талаада калбайт жана унутулбайт. 2015-жылы 3 фура рентген аппараттар жана операция үчүн ар кандай керектүү жабдыктар болуп отуруп, ушул 3 миллион долларлык аппарат алып келип беришкен да. Андан сырткары 2017-жылы Жалал Абадка эмес алып беришти, жана күйүк оорулар ооруканасын салып беришти. Ошко жанагы күч кызматтар үчүн оорукана салып беришти. Андан сырткары канча Кыргызстан канча жерине ФАП салып берип атышат. Бул баягы биринчи жолу эмес да. Мында дагы дайыма ушул баягы Кыргызстандын эмесине кол сунуп келген фонд катары билем, бул Ассалам боюнча айтсам. Калган 110 концентратор Ассалам фонду тарабынан учурда муктаж болуп турган аймактарга жөнөтүлөт. Албетте, бул медициналык жабдыктар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калат.